Noruz boyunca elbette men söz aytkan bul oşol musulman dininde mayram katары taanılbayt. Musulman mayramdары эмес, бул мамлекеттин өзүнүн белгилеген майрамы. Мисалы үчүн ар бир майрам өзүнүн максаттары бар да. Эгерде биздин өлкөбүздө Рождество деген майрам болгондо, анда ошол христиан дининдеги гана бир туугандар, мусулман эмес бир туугандар, ошолор өздөрүнүн динине таандык майрамдашат. 8 март дегенде аялдар майрамдайт, эркектер майрамдабайт дегендей эле Норуз дегенде ошол жанагы мусулмандардын майрамы, Орозат жана Курбан айт майрамы болот да. Калган майрамдар мусулманчылык майрамдардын катарына кошулбайт. Ал эми биз бул жөнүндө айтып бергенде эми маргин өзүнүн эрки. Мисалы үчүн мен Рождествону майрамдаган жерим жок, же болбосо башка кээ бир майрамдарды, бирок ким каалай турган болсо аны биз тыюу салып андай мындай деп айтпайбыз да. Ошондой эле мисалы үчүн биз дайыма айтабыз, арак ичип арам деп айтабыз, бирок бирөөгө барып сен ичпей окуй деп оозунан тартып алган жерибиз жок, же болбосо арак заводко барып эшигине туруп алган, жатып алган жерибиз жок. Жанагы кыз алып качып келгенде кетпе деп кемпирлер жатып алгандай биз босоого жатып алган жерибиз жок. Урматтуу бир тууганым, ичкендер ичип атат, оңолгондор оңолуп аткан сыяктуу эле маселе. Биз айттык, айткан менен карыздан кутулдук. Ал эми калгандарга түшүнөт. Анан дагы бир арабтарда жакшы бир сөз бар. Акылдуу адам ишараттан түшүнөт деген. Анан кээ бир адамдарга тактап анан мындай бир краскалап айтып беремейинчи такыр түшүнбөгөн адамдар да кездешип калат. Норуз мусулманчылык майрамдардын катарына кошулбайт. Бул мамлекеттик белгиленген ошондой майрам, түпкүлүгү барып, жана отпарастардын майрам экендигин элдин бардыгы эле билип келет. Муну которгондо түпкү фарс тилинде бул жаңы күн дегенди туюндурат дагы. Күн менен түн тең келгендеги майрам, урматтуу бир тууганым.